Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакбековна. Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү маанай кандай? Ана эмесе маанайыңар жакшы болсо бүгүнкү сабакты баштайбыз балдар. Ана эмесе сабактын темасы менен таанышабыз. Сабактын темасы менен таанышабыз балдар. Кичине күтө тургула. Бүгүнкү сабактын темасы сөздү ташымалдоо. Сөздү буга чейин биз өтүп келгенбиз. Сөздү эмне менен ташымалдаш керек? Сөздү биз бүгүн буга чейинки темаларга көңүл бура турган болсок, сөздү ташымалдоо үчүн биз эң биринчиден сөздөрдү муунга ажыратканын билишибиз керек. Сөздөрдү муунга ажыратыш үчүн бизге сүйлөмдө сөздүн ичинде канча үндүү тыбыш бар экенин биле алсак, анда биз сөздөрдү муунга туура ажырата алган болобуз балдар. Ана эмесе бүгүнкү сабактын максаты менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактын максаты сөздү канча муун бар экенин билебиз, муунга ажырата алабыз. Биринчи максат боюнча кичине токтолуп кетейин силерге кайталоо иретинде. Сөздө канча муун бар экенин буга чейин мен силерге айттым. Сөздө канча үндүү тыбыш болсо, ошончо муун болот. Эсиңерге тутуп алгыла. Экинчи, муун аркылуу ташымалдоо менен туура ташымалдоону үйрөнөбүз. Темага байланыштуу көнүгүү тапшырмаларды ташымалдоонун эрежелерине таянып, туура иштөөгө, катас жана суу жазууга калыптанабыз балдар. Жазууда сапка батпай калган сөздүн бөлүгү жаңы сапка ташылып жазылат. Сөздөр муун боюнча ташымалданат. Мен жанагыда силерге эсиңерге түшүп айтып кеттим, сөздөр кантип ташымалданат дегенде. Эми сүрөткө көңүл бурсак балдар, сүрөттөн биз азыр бизде кыш мезгили балдар, жакында бизде баарыбыз күткөн кайсы майрам келет? Аны баарыбыз эле жакшы билебиз, бул жаңы жыл. Баарыбыз бул майрамга даярданабыз. Мына ошого байланыштуу сүрөттү силерге тартуулап атам. Бул сүрөт бүгүнкү темага кандай байланышы бар балдар? Биринчи сүрөт боюнча маалымат алып алайык, эмнени көрүп турабыз? Сүрөттөн биз кайсы мезгилди көрүп атабыз? Сүрөттөн биз кыш мезгилин көрүп атабыз балдар. Ал жерде эң биринчи эле көзгө көрүнгөн сүрөттө бул балдар, кар киши, чымчыктар, үй, анан балатылар. Бул тема менен ойлонуп көргүлөсүз балдар. Кандай тиешеси бар бүгүнкү темага? Карайбыз. Балатылар. Эң биринчи мен бул жерде балатылар деген карагыла. Сөздөрдү ташымалдоо үчүн бизге сөз түрдө муундарга сөздөрдү ажыратканды билишибиз керек. Сөздөрдү муунга ажыратыш үчүн балдар биз эң биринчиден сөздүн ичинде канча үндүү тыбыш бар экенине көңүл бурабыз. Ошого карата муунга бөлөбүз, муунга ажыратабыз, андан кийин ташымалды ташый беребиз. Мисалы, балаты дегенде балатылар. Балатылар деген сөздө карагыла 1, 2, 3, 4 муундан туруп атат. Биринчи муун ба, экинчи муун ла, үчүнчү муун лар. Карагыла, үндүү тыбыштар кайсы? А, ы. Канча үндүү тыбыш бар экен бул сөздө? 1, 2, 3, 4. 4 үндүү тыбыш бар дагы 4 муундан турду. Ташымалдаганда кантип ташыйбыз ошондо? Ба, эгер сапка батпай калса, балатылар деп ташымалдайбыз балдар. Түшүнүктүү болуш керек деп ойлойм мен силерге. Так. Чымчыктар. Буга да көңүл бургула балдар, чымчыктар дегенде. Чымчыктар. Көрдүңөрбү? Үндүү тыбышка карата биз эмне кылып атабыз буларды? Муунга ажыратып жатабыз. Муунга жакшы ажыратканды билсек эле биз ташымалды жакшы жасай алабыз. Чымчыктар. Анан ары үйлөр. Эгерде бул жерде биз азыр бир эле үйдү көрүп туруп атабыз, үй канча муундан турду? Үй бир гана муундан турду. Эгер
эгерде бир муундан турса, мисалы үй, буну биз үй анан ый деп ташмал жасай албайбыз. Бул аябагында чоң ката болот жазууда дагы. Бир муунду сөздөр эч убакта ташмалданбайт. А эгерде көп үйлөрдү көрүп турсак, анда үйлөр деп ташмалдайбыз. Бу жерде канча муун бар бул сөздө? Бул сөздө балдар 2 муун бар. Үй, үйлөр. Үй бир сапта калат да, лөр деп туруп сызыкчаны коюу менен экинчи сапка ташмал жасайбыз. Андан кийин кар киши. Буга да көңүл бургула, баарыбыз кышында кар киши жасаган жакшы көрөбүз балдар. Кар киши. Кар деген сөздү карагыла. Муунга ажырата алабызбы? Муунга ажырата алабыз. Кар. Бир гана үндүү дыбыш турат. Бир муундан турду бул сөз, бир муунду сөздөр ташмалга алынбайт. Ошол себептен буну эгерде к анан р деп туруп, рны өзүнчө жаңы сапка жазып койсоңор чоң ката болот. Жоксо к анан ар деп ташып койсоңор да бул туура эмес. Андан кийин киши 2 муундан турду. Биринчи мууну бир сапта калат дагы, экинчи мууну экинчи сапка кетет балдар. Андан ары балдар. Сүрөттөн биз балдарды көрүп атабыз. Кышында жылуу кийинишип алып ойноп атат. Балдар канча муундан турду? Өзүңөр да ойлонуп көргүлөчү балдар. Балдар деген сөз 2 муундан туруп атат. 2 муундан турду балдар деген сөз. Кантип ташыйбыз? Биринчи сабы бал, экинчи сабы дар деген экинчи сапка кетет. Түшүнүп атат болушуңуз керек деп ойлоймун балдар силерди. Мынакей балдарды көрүп атабыз. Ит. Карагыла. Мына ит. Ит ташый алабызбы? Ташмал жасай алабызбы? Өзүңөр да ойлонуп көргүлөчү балдар. Ташмал жасасак болобу буга? Ит. Бир муундан турду, бир муунду сөздөр эмне ташмалга алынбайт балдар. Чана. Бала эмнеде үстүндө турат? Чананын үстүндө турат. Карагыла. Ча биринчи муун, экинчи муун на. 2 тыбыштан, 2 үндүү тыбыш бар. Ошол себептен 2 муундан турду. Биринчи саптын башына чаны алтырабыз дагы, экинчи сапка батпай калса на деп ташысак эң туура болот балдар. Түшүндүңөр болуш керек деп ойлойм балдар. Бүгүнкү бул сөздөрдү кантип ташмалдайт экенбиз? Дагы бир жолу айтып коеюн, сөздөрдү муунга карай ташмалдайбыз. Эгерде биз муунду ажыратканды жакшы билсек, анда биз катасыз дептерге туура жаза алабыз балдар. Эми карагыла. Азыр силерге бул жерге көнүк иши берилди балдар. Көнүк ишинде окуп көрөйүкчү. Ушу бул жерге мен туура эмес ташмалдоону бердим силерге. Ушуну кандай кылып туура кылып ташмалдай алсак болот? Мисалы, Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдон чет өлкөлүктөр кайсы жерликсиң деп сурашканда Манас жаралган жерденмин деп жооп берчү дейт. Эми бул текстти биз туура ташмалдашыбыз керек. Кантип туура ташмалдайбыз? Эгерде биз муунга ажыратканды билсек, туура ташмалды. Мисалы, бул жерде биринчи сөздү карагыла. Залкар туура ташмал деп ойлойсуңарбы? Жазуучубуз. Бул туура ташмалданганбы? Чыңгыза. Чыңгыз. Карагыла. Эгерде ким деген тапкан болсо, азаматсыңар, бул жерде тексттин бардыгы эмне болгон? Туура эмес ташмалданган балдар. Эми карагыла балдар. Туура ташмалы кандай болот экен? Туура ташмалын карайбыз. Залкар. Сөз канча муундан туруп атат? Сөз 2 муундан турду. Залкар. Так, эгерде залкар деген сөз дептердин аяккы сабына батпай калса, биз кантип ташмалдайбыз? Залкар деп экинчи муунду экинчи сапка алып кетебиз. Ошондо бул жердеги эмне экен? Залкар деген сөз бул жерде туура эмес ташмалданган экен. Анан кийин жазуучубуз дегенди көңүл бургула. Кандай болуп ташмалданган балдар? Жазуучубуз. Бул жерде муунга карайбыз, зу-чу-буз. Чыңгыз Айтматовдон
Буну биз көбүнчө адам аттарын ташмалдай албайбыз балдар. Бул толук түрдө ташмалданбай жаңы сапка жазганга аракет жазышыбыз керек да. Эгерде жазып атканда саптын аягына батпай калганын билсеңер, сөзсүз түрдө жаңы сапка толук мойдон жазыш керек. Чет өлкөлүктөр, чет карагыла. Бул бир муундан турат. Че анан т деп жазса, че анан эт деп ташмалдай албайбыз. Бул туура эмес. Өлкөлүктөр кана туура ташмалданган. Бул жерден карагыла. Өлкөлүктөр туура эмес. Көрдүңөр, мына саптан бул жерде биз бул сапка эмне кылышыбыз керек экен? Мына муунга карайт экенбиз. Өлкөлүктөр. Кайсы жерликсиң деп бул бир муундан турду ташмал жасай албайбыз. Сурашканда манас жаралган жерденмин деп жооп берчү. Бул туура ташмалдоо балдар. Эгерде кимде ким иштептерме жазам десе, жазып алсаңар болот балдар. Эми азыр макалдарга көңүл бурабыз балдар. Өнөр алды кызыл тил. Акылдуунун өзү өлсө да сөзү өлбөйт. Акыл айга жеткирет, өнөр көккө жеткирет. Бул ар бир макалдын өзүнүн окуп атканда тарбиялык маанисин көңүл бургулагыз балдар. Өнөр алды кызыл тил. Эгерде сен канча жакшы тил билсең, анда ошончо адамсың. Акылдуунун өзү өлсө да сөзү өлбөйт. Мына Чыңгыз Айтматовго байланыштуу. Акылдуу адам өлүп калса дагы, бирок анын артында калган иштер дайыма эмне жашай берет. Акыл айга жеткирет. Акылың болсо, сен көп нерсеге жете аласың. Өнөр көккө жеткирет. Ташмалын карагыла балдар. Өнөр алды кызыл тил кандай ташмалданып атат? Акылдуунун өзү өлсө да сөзү өлбөйт. Акыл айга жеткирет. Өнөр көккө жеткирет. Бул сөздөргө көңүл бургула. Эмки сабакта бул өнөр, акыл, өнөр деген сөздөр менен сүйлөшөбүз балдар. Анда эмесе улуу жазуучубуздун өрнөгү деген текстти мен силерге аябаганда жакшы текст окуп бергим келип атат балдар. Атайын мен силерге тандап алдым. Аябаганда жакшы текст. Бул улуу жазуучубуздун мындай атайын улуу инсандар жазуучунун кандай экендигин өздөрүнүн ой толгоолорун айтып кеткен. Ушул боюнча азыр мен силерге эмне кылып берем, окуп берем. Кунт коюп уккула. Силер дагы бул текстти уккандан кийин ушундай кылып Айтматовго арнап, болсо өзүңөр кадырлап сыйлаган адамдарыңарга ушундай кылып өзүңөрдүн ой пикириңер боюнча жазсаңар болот. Улуу жазуучунун өрнөгү. Бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн үмүт тилегинен жаралган жана ошол элдердин сыймыгы, мактанычы, көтөрүп жүрөр, туусун тиреп турар түркү болгон Чыңгыз агайыбыз тууралуу айта берсек сөз көп. Жаза берсек барак чак келбейт. Ушундай инсанды дүйнөгө жараткан кыргыз топурагына кайра-кайра таазим кыласың. Ушундай уулду өстүргөн кыргыз элине ыраазы болосуң. Мындай улуу адамдардын өмүрүнүн ар бир мүнөтү, кеп сөзүнүн ар бир ыргагы, баскан турганынын ар бир кадамы кийинки муундар үчүн өрнөк, үлгү. Балдар, текстке аябай көңүл бургула. Бул текстте эмне болот? Чыңгыз Айтматовду тапкан кыргыз элине алкыш айтып атат. Көңүл буруп карагыла. Өркөнү өскөн элдер мындай туу тутаар адамдарынын өмүрүнөн эбегейсиз чоң таалим тарбия берер күчтү таап чыгат. Жер астындагы кендер, чийки заттар түгөнөт. Бирок Чыңгыз агайга окшогон өмүр үзүмү, үлгү болор кишилерден алган таалим түгөнбөйт. Улам жакшы нерселерди калпып алып отурган сайын дагы жакшы нерселери дагы терең жактырат.
жактары чыга берет. Эми бул текстке да көңүл бургула. Эмне жөнүндө айтып атат? Мындай инсандар кылымдар өтүп бир жаралат да, кийинкилерге ушундай болууга умтулууга деген өрнөк таштап кетет. Миллиондогон соңку урпактар ошол кишини идеал тутат, ошол кишиге окшогусу келет. Ошол кишиге оңдоло, ошол кишиге түздөлө берет. Биз балдарыбызга Чыңгыз агайыңардын өмүрүнөн өрнөк алгыла демекчибиз. Балдар көңүл бурабыз. Бул 3 абзацтан турган Чыңгыз агайыбызга арналган мындайча айтканда кат болуп эсептелди. Муну Орхон Ынанды деген түрк элинин адамы буга жазган экен. Эмне жөнүндө жазылды бул жерде? Көңүл бурайыкчы балдар. Эмне жөнүндө айтылып атат бул жерде, карагыла. Мындайча айтканда, биз Орто Азияда жашаган түрк дүйнөсүнүн үмүт тилегин жаралган деди. Бул ошондо бардык түрк элдеринин эмнеси дейт, ушунчалык бир улуу инсаны болду дейт. Мен эмне кылам дейт, ушундай инсанды алып келген кимге дейт, таазим этем дейт, кыргыз элине дейт. Экинчи абзацында эмне деп атат? Сен канчалык Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын, жазган чыгармаларын окуй берген сайын дейт, андан ары дагы окугуң келе берет дейт. Ошол нерседен терең бир кандайдыр бир жакшы ойлорду, жакшы нерселерди өзүң аласың дейт. Андан кийин дейт 3-чү абзацында карагыла балдар. Мындай инсандар кылымдар өтүп бир жаралат дейт. Чындап эле кылымдар өтүп бир жаралат, бирок кийинки муундар дейт, ушундай улуу инсандардын дейт, кылымдарда бир жаралган инсандардан эмне дейт, тарбия таалим алып, ошондой болууга аракет жасашат дейт. Биз балдарыбызга Чыңгыз агайыңардын өмүрүнөн өрнөк алгыла демекчимин дейт. Мындай инсандан эмне дейт, таалим тарбия алсак, биз дагы эмне өсүп өнүгүү жолунда болобуз деген пикирди айтты. Орхон Ынанга бир чоң рахмат айтсак болот. Силер дагы балдар ушундай өзүңөр Чыңгыз Айтматовго арнап ушундай бир каалоолорду жазсаңар болот. Эми балдар, азыр биз Чыңгыз Айтматов жөнүндө мына Орхон Ынандын аябагандай сонун бир каалоо тилегин окудук. Бул силерге да кандай бир тарбиялык мааниси бар болуш керек деп ойлоймун. Анан эми суроолорго өтсөк. Чыңгыз Айтматов ким болгон деген суроого гана балдар ойлонуп көрөйүкчү. Чыңгыз Айтматов ким болгон? Чыңгыз Айтматов жөнүндө эмне үчүн ар кандай көп деген дүйнө элдери тамшаны окушат чыгармаларын? Чыңгыз Айтматов бул дүйнө элине атагы чыккан улуу жазуучу болгон. Ушуну сөздөрдү эсиңерден чыгарбагыла. Чыңгыз Айтматовдун 150дөн ашык эмнеси бар? 150 тилге которулган чыгармалары бар. Апасы атасы ким болгон? Чыңгыз Айтматов өзү кызматкердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Атасы Төрөкул Айтматов, апасы татар кызы Нагима Айтматова болгон. Кыргыз эли аны менен эмне үчүн сыймыктанат? Анткени Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармалары менен кыргыз элин дүйнө элине тааныта алгандыгы менен жана улуу чыгармаларын жазгандыгы менен биз Чыңгыз Айтматов менен эмне кылышыбыз керек балдар? Сыймыктанышыбыз керек. Эми үйгө тапшырмага көңүл бурабыз балдар. Үйгө тапшырманы карагыла балдар. Үйгө тапшырма Чыңгыз Айтматов боюнча өзүңөр каалаган Чыңгыз Айтматов каалоо тилек жазасыңар. Берилген сөздөрдү ташымалдайбыз балдар. Кайсы сөздөр берилди бизге? Китепканачы, сызгыч, сатуучу, кийим, машина. Карагыла. Буларды ташмалдап иштептериңерге жазабыз. Анан Чыңгыз Айтматовго өзүңөрдүн каалоо тилегиңерди жазсаңар болот. Ушу менен саламатта калгыла балдар. Эмки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.